Экофеминизм бул аялдардын кордолушун жаратылыш байлыктарын эксплуатациялоо менен салыштырган кыймыл. Жөнөкөй сөз менен айтканда, аялдар да жаратылыш сыяктуу эле кылымдар бою колдонулуп келди. Мындай эксплуатация терең экологиялык кризис жаратты. Экофеминисттердин пикиринде, экологиялык тең салмактуулукту калыбына келтирүү коомдогу гендердик теңсиздикти жойгонда гана мүмкүн болот. Бүгүнкү күндө экофеминизмдин идеялары расмий документтерде дагы чагылдырылып келет. Гендердик теңчиликти Бириккен Улуттар уюмдары климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана экосистемаларды сактоо боюнча факторлордун бири деп эсептейт. Экофеминисттик кыймыл ондогон жылдар мурун башталган. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Марике Калленин айтымында, жаратылыш менен адамдын байланышын жана планетанын кыйрашын токтотуу иш-аракеттеринин актуалдуулугун аялдардан башка эч ким терең түшүнө албайт. Экофеминисттердин аң-сезим, экологиялык көйгөйлөр, кургакчылык, суу ташкыны, койлордун кыйылышы жана башкалар адамдарга, айрыкча аялдарга күчтүү таасир эткен өлкөлөрдө пайда болгон. Ушундан улам айлана чөйрө менен күрөшүү маселеси көтөрүлүп, жаратылышка болгон мамилени өзгөртүү маселеси кайрадан курчоду. Мисалы, Индияда 1970-жылдардын башында аялдар тобу токойлорду алып сатуу жана өнөр жайдан сактап калуу үчүн чипко кыймылын түзүшкөн. Бул токойлор Англиянын колониялык бийлиги тарабынан монополияланган жана эгемендик алгандан кийин күчтүү аскердик таасир менен мамлекеттик менчик болуп калган. Бул кыймылга кошулган индиялык философ Вандана Шива экофеминисттик көз караштын калыптанышына чоң салым кошкон. Ал экологиялык кризиске калктын көбөйүшүн себеп катары таап, бирок ошол көбөйүүгө аялдарды жоопкер кылган демографиялык саясатты айыптайт. Латын Америкада экофеминизм негизинен жергиликтүү элдер негиздеген Буэн Вивер концепциясы менен байланыштуу. Аялдар маанилүү ролду ойногон мындай ой жүгүртүү табият менен адамдардын ортосундагы гармониялуу мамилеге негизделген. Мындай аң-сезим бир канча буюмга ээ болууга эмес, жашоо сапатын жакшыртууга өбүлгө болот. Түштүктүн ушул экофеминизми менен катар батыш экофеминизми дагы бар. АКШда жана Европада экофеминизмдин күч алышы 1980-жылдардын башында таптакыр башка өңүттө башталган. Бул биринчи кезекте кансыз согушка таандык ядролук куралдардын жарылышына байланыштуу болгон. Америкалык Кошмо Штаттардын 1979-жылдын март айында болгон атомдук электр станциясындагы авариядан кийин уюштурулган Пентагондогу аялдар акциясы 2000 аялды бириктирген. Бул аялдар коомдогу милитаризмди айыптап чыгышкан. Улуу Британияда аялдар Гринхэм Коммондогу өзөктүк ракета сактоо долбооруна каршы тынчтык лагерин уюштурушкан. Бул пацифисттик кыймыл согушту четке кагып, балдарынын өмүрүн, адамзаттын жана планетанын келечегин сактап калууну каалаган аялдар тарабынан уюштурулган. Экофеминизм аялдардын жамааттык ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана зомбулуксуз тажрыйбалар аркылуу өнүгүп келет.